Урматтуу мекендешим, бул еврейлер тууралуу. Булар чындыгында өтө акылдуу адамдар келишет. Американын Нью-Йорк штатында, Чикаго, Лас-Вегастардын подвалдарында отуруп алып эле, имараттардын подвалында. Мисалы өдөсүгө 100 этаж боло турган болсо, подвалга 200 этаж, ошондой этаждарды куруп алып, басында бүт компьютерный базалары бар, оружиялары бар, бүт бардык акылдуу адамдар, данышмандар ошол жерде. Алар ар кандай тактикаларды, ар кандай психологиялык болсун, ар кандай оружияларды ойлоп табышат, ар кандай системалуу түрдө 10 жыл мурдатан согуштук пландарды түзүшөт, ар жерге согуш ачышат, ошонун натыйжасында акча иштейт десе, дүйнөнү сени менен ошол еврейлер башкарат десе, ишенбей эле коюңуз. Чындыгында ишенбей эле коюңуз. Негизи эле адамды ким башкарат? Эмне башкарат? Адамдын дене мүчөлөрүнүн өзү. Негизи өзүңүздү өзүңүз башкара аласызбы? Сизди негизи ким башкарат? Ошол тууралуу темада баягы эле айткан маселемге келип такалат. Рухка эч качан ассаламу алейкум деп чыгыша албайсыз да. Рухтун өзүнөчү. Чындыгында урматтуу мекендешим, себеби мындай карап көрө турган болсо, кабыр азабы бар шариятта. Кабыр азабы бар. Бирок самолетто жарылып кеткендер дагы бар да. Алар кабырга коюлбайт. Мисалы үчүн, Ысык-көлдө чөгүп туруп өлгөндөр бар. Алар да кабырга коюлган эмес, өлүгү табылган эмес да. Кепин насип кылбайт. Кээ-бир адамдарга кепин дагы насип кылбай калат да. Не, алар кабыр азап албай калабы? Жок. Өлгөндөн кийинки азап негизи. Болгону көп адамдар кабырга жерге коюлганына байланыштуу кабыр азабы дейилген. А бирок негизи өлгөндөн кийинки азап деп айтылат да. Себеби канчалаган адамдардын, мисалы бирөөнү арстан жеп коюшу мүмкүн. Карыч-кыргыларга жем болуп кеткен адамдар толуп атат. Эмне алар кабыр азабын тартпай калабы? Жакшылык, жамандык таразасын ортосуна коюлбай калабы? Жок, коюлат. Жакшылыгга жараша, жамандыгга жараша өзүнүн сообун же күнөөсүн алат акыретте. Болгону өлгөндөн кийинки азап. Биз болгону кабыр азабы деп түшүнөбүз да. Урматтуу мекендешим, жалпылай түрдө айтканда, негизи эле сизди ким башкарат? Президентпи, бийликпи, өкмөтпү? Же өзүңүз башкарасызбы? Эмне суроо? Жалпылай түрдө айтканыбызда, мына адамдын денеси дей турган болсок, мисалы үчүн, бул жерде мээ бар, бул жерде жүрөк бар, бул жерде каалоо бар, бул жер дене десек, урматтуу мекендешим, жалпылай түрдө айта турган болсок, мындан келип чыгат рух. Бул жерде рух келип чыгат. Эмне деп ойлойсуз, ушул денени да бөлүп алдык, эмнеси башкарат сизди? Мээ башкарабы, жүрөкпү, каалообу, денеби? Же рухпу? Бирок эң өкүнүчтүү нерсе, урматтуу мекендешим, мисалы үчүн, жүрөк, мисалы үчүн, дин аркылуу иманга келебиз да, жүрөгүбүз, мисалы үчүн, кээ бир адамдар жүрөгү башкарат чындыгында, сезимдерге кулак салат, мисалы үчүн. А кээ бирлөрдүкү каалоо сөзсүз түрдө баш ийдирип алган да. Манау каалоого баш ийет мээси. Манау каалоосу айтканын кылат мээси дагы. Мисалы үчүн, зына кылам десе, мээ давай кеттик дейт. Ага карата шарттарды бардыгын түзүп берет. Анын максаты, планы ушул гана болуп калган да. Мээси дароо ага жолдорду, шарттарды бардыгын түзүп берет. Азыркы 21-кылымда күнөө сиздин эшиңиздин астыга чейин келе турган деңгээлге жеткен да. Бир телефон менен бардык күнөөнү кылсаңыз болот. Ошондой экен, кээ бирөөлөр каалоосу башкарат кээ бирөөлөрдү, чындыгында. А кээ бирөөлөрдүн мээси. Мисалы үчүн, динди дагы түшүнгөн эмес да, динсиз адамдар бар. Эч кандай динге ишенбейт. Мен кудаймын дей турган адамдар бар да. Алар мээси менен иштегенге аракет кылат. Себеби жүрөккө таянайын десе, жүрөктө бир ишеничтүү сезим жок да. Не, өмүрлүк жолдошуга, жубайга ишенет дейсизби? Ал бар жоктон кыймын деп атпайбы? Ал мен кудаймын деп атпайбы? Жүрөгү эч качан кулак салбайт, мисалы үчүн, сезимдерге ишенбейт. Каалоосучу? Каалоосу кор кылышын билет да. Себеби кичине китеп окуган, бир нерселерди билип калган. Себеби ошол нерсеге дагы ишенбейт да, каалоосуна дагы. Же кумары толук түрдө куруп бүткөн. Жыргалы алышты дагы каалабай калган. Денеси башкарабы? Жок, денеси дагы башкарбайт. Бул мээге аракет кылат көбүнчө. Мээге аракет кылат. Аган дин дагы башка, нефс каалоосу да башкасы дагы кирише албайт. Бул жерде урматтуу мекендешим,
Рух не кылат десеңиз, рух эң өзгөчө нерсе да. Мисалы биздин денебиз эскирет. Темирди датпасат мисалы үчүн. Бардык нерсе убакыт өткөн сайын каарайт, жоголот, эскирет, айтор жок болот. Биз дагы ошондой. Биздин дагы дене чирийт, эртең сөөктөрүбүз дагы жок болот, бардыгыбыз жок болобуз. Бирок дене да урматтуу мекендешим. Рух ар дайым жаш бойдон, рух эч качан каарыбайт, рух жок болуп кетпейт, рух өлүп дагы кетпейт да. Эртең рухубуз ошо берилип кайра кыяматта тирилебиз да биз. Машар майданда кайра ошол рух аркылуу келебиз. Чындыгында урматтуу мекендешим, биз денебиз кор болушу мүмкүн, денебиз кесилип кетиши мүмкүн, денебиз бир туура эмес жаратылып калышы мүмкүн, бирок рухубуз ошол саф таза бойдон да. Рух өзгөчө бир неме. Бул жерде айта турган маселе урматтуу мекендешим, мээбиз качан иштейт? Майдалап түшүндүрө турган болсок, мээбиз качан иштейт? Качан биз үчбүрчтөк тубик жерге келип калган жерибизде иштейт да мээ. Качан кыйынчылыкка, качан бир кордукка, айтат го, кыргыздын көпчүгүнө жумуртка келсе анан кыймылдайт деп. Ошол сөз туура сөз. Эң туура сөз. Себеби урматтуу мекендешим, ошол учурда, кыйынчылык учурда бул жерге кошумча келет сөз түрдө. Мен жолдорду издешти баштайт да. Не кылсак, кандай кылсак. Себеби ал жерде сөз түрдө коркуу жана кыжалаттык келет. Коркуу, кыжалаттык кошумча келет да бул жерге. Коркуу, кыжалаттык не? Мисалы үчүн жөнөкөй эле мисалдарды келтирсек, армияга барганда солдаттар чуркабаган солдаттар чуркашты баштайт. Турник тартылмаганда тартынышы баштайт. Бир немеде, бир чөйрөдө бардык адам бир ишти кылат, бардыгы бирдей туалетке түшөт, бирдей китеп окушат, бирдей чуркашат, бирдей тренировка кылышат, бирдей оружие колдонушат, ато бардыгы бирдей. Анан урматтуу мекендешим, ал жерде коркуу сезими бар да. Мен кылбасам, мындай наказание алам, мындай замечание алам, мындай неме кылып калам, мындай отжимание кылып калам, же мындай деген түшүнүктөр бар. Ошол жараша коркуусу бар да ичинде. Ошондон ал кылат ал приказды, буйрукту. Жөнөкөй эле мисалдардан, көчтө кетип атасыз, кошунаңыздын өтө чоң ити сизди чуркап кубалап калды сизге. Сиз күндө өтө албаган заборуңуздан өтүп кетишиңиз мүмкүн. Россияда барганда кээ бир милициялардан качкан жигиттер бар. Качып калса, чуркабаган тездикте чуркап кетет да, өздөрү чуркабаган тездикте чуркайт. Неге? Себеби анда коркуу, кыжалаттык бар. Айылда атаңыз урушуп, балам сен чаппайсың жүгөрүнү деп катты урушкан учурда жүгөрүнү чаап саласыз. Шабдалын терип саласыз, кылбаган иштерди кылып саласыз. Неге? Сизде коркуу бар, кыжалаттык бар. Айтор адамдын билинбеген күчтөрү коркуу, кыжалаттык аркылуу чыгат. Ошол учурда мээ катуу иштешти баштайт. Эмне кылсак болот, не кылсак болот? Эмнеге мээ денеден жалкоорак? Эмнеге мээ эч качан кеттик Абдулла, кеттик Мухаммад, мындай кылабыз, андай кылабыз дебейт? Себеби мээңиз сизден көрө жалкоорак. Демек, мээ сизди башкара албайт. Мисалы үчүн жүрөк келген учурда, намазга азан айтылган учурда жүрөгүбүз, сезимибиз дароо ишке түшөт дагы, стемалуу түрдө намазды сөз түрдө окуйбуз. Себеби бул приказ, буйрук, акыретте азап өтө катуу болот. Сөз түрдө аткарабыз муну. 100% аткарабыз. Буга эч кандай неме жок. Себеби жүрөгүбүздүн түпкүрүгүнө кирип калган да бул нерсе. Дин сезим менен алдаш оңой. Дин сезим менен алданган адам анан эч нерседен коркпой калат. Адамды ошондуктан да эң коркунучу нерсе да ушул да. Дин менен алдаган учурунда адам кете берет. Адамдар өздөрүн жар берет го. Туурабы? Баягы туура эмес агымдарга келип калгандар, туура эмес секталарга алдангандар өздөрүн жардырып берет, зданияларда, баягы имараттардын ичине кирип өздөрүн жардырып берет. Өлүп кете берет да. Өлүм дагы ал үчүн эч нерсе болбой калат. Хасан Саббахтын окуясы бар го. Эки жокерди өзүң таштады, мен Хасан Саббахтын бейишин тартуулайм деген учурда эле өздөрүн чоң имараттан таштап беришет. Неге? Себеби анда үмүт бар, анан коркуу бар да. Бул жакта азап коркунучу, бул жакта жыргалчылык жашоосу бар. Ошол нерсеге 100% 100% ишенип калган бул. Ошондуктан коркуунун негизинде жакшылык аракет кылат. Бизде ошол негизги маселе бул жерде мээ качан иштейт? Кыйынчылыктан коркуп, анан жакшылыкка жетиш үчүн. Бул жерде урматтуу мекендешим, бирок планыңызды койгон учурунда да бүтүп
бүтүү негизин дагы түзүңүз. Мисалы 1 жылдан кийин ушул нерсе бүтөт, 3 жылдан кийин бүтөт деген мээде ишенич болуш керек да. Мисалы армияга барганда сен түбөлүк кызмат кыласың десе, ал адам болду, ал өлдү ошол жерде. Калдым дейт да эми. Каалагандай жүрөт, каалагандай эме кылат. Кээде приказдарды аткарбай коет, качышка аракет кылат. Неге? Сен өмүрүм акыргача ушул жерде экенмин дейт да. Мисалы үчүн 2 жылдан кийин бүтөт, 1 жылдан кийин бүтөт армия десе, канча кыйынчылык болсун ошол бүтөт. 3 ай калды, 4 ай калды, же 2 ай калды, мен кетемин, үйгө барып жакшы жашаймын деген мээде ишенич бар да. Ишенич болгондугу үчүн баягы канчалык кыйынчылык болбосун ошол нерсеге көнөт да. Ошол нерсеге көнөт, ошол шарттарга көнүп кете берет. Мисалы Россияга жаштар барат иштегенде, мен 1 жыл чыдайын, эптеп чыдайын. Машина алып алайын, же үйүмдү салып алайын, же үйлөнүп алайын деп ошол жерде чыдап иштейт да. Неге? Бүтүү планы бар да. Бул түбөлүк эмес деген түшүнүк бар мээде. Ошондуктан ал ошол шартка көнүп кете берет. Сиздин дагы план түзгөнүңүздө ошол бүтүү планыңыз болсун сөзсүз түрдө. 4 жылдыкпы, 2 жылдыкпы, 5 жылдыкпы, кайтор бүтүү планы болсун сөзсүз түрдө. Болбосо эч качан жүрө бересиз да өзүңүз алдап эле. Кээ бир адамдар мисалы Багымдатта бир план түзөт, пешинде бир план түзөт, асырда мен спортсмен болом деп чуркашты, тренировка кылышты баштайт. Шамда карасаң эч нерсеси жок. Кутанда карасаң дагы качок болуп келе калат. Карасаң бир спортсмен, бизнесмен, бир врач болом дейт. Баш ар нерсеге өзүн таштап, бир процент кылып ар нерсеге өзүнүн башын салып коюп, бир энергиясы жок да. Эгер ошончо күчүн бир нерсеге багыттаса, ошондо бир жыйынтык болот да. Жөн эле ар нерсеге таштай берсең, өзүңдү күчүңдү жоготосуң. Бар акылыңды сарптайсың ошол нерселерге. Жыйынтыгында эч нерсе жыйынтык чыкпай калат. Бир нерсеге сарпта. Дарактагы бир жерде көгөрөт деген сөз эң туура сөз. Жүрөккө урматтуу мекендешим, убактылуу сезимдерге убакыт коротпо дейт го. Бул сөз эң туура сөз. Мисалы сүйүүгө. Чындыгында урматтуу мекендешим, мисалы мектептерде бала кыз болуп окушат да. Бала кыз болуп окушат. Кыздар дагы кээ бир балдарды сүйгөн, балдар дагы кээ бир кыздарды сүйгөн. Сүйбөйм вообще деген балдарда дагы баары жактырганы болгон да. Биринчи партада отурат, жакшы красавица кыз, 5-ке окуйт жалаң, мисалы үчүн. Ошонун айынан ушташып дагы жүргөн. Бирок өттү да ошол нерсе. Ошогону канча өттү башынан. Демек өтө турган нерселер да, алмаша турган нерселер. Түшүнтасызбы эмнеге алып келип атам теманы? Мисалы үчүн бир кыз айынан өзүн 15-чи этаждан таштай бергендер бар. Жок эмес андайлар бар. Бир баланы деп ал мени сүйүп эткен башка кыз менен жүрүп кетиптир деп, ол дары ичип алып өлүп алгандар бар. Кээ бир эркектердин 4 аялы бар. Аларда жүрөк жокпу? Бар. Бул деген көп аял ал деген эмес. Буга мен дабат кылып аткан жерим жок. Болгону түшүнө турган маселе, урматтуу мекендешим, убактылуу сезимдерге убакыт коротпо да. Айта турган маселе, урматтуу мекендешим, жүрөк каалоо да. Бул жердеги каалоо жүрөккө сезим береби? Аягында чыгып келе аткан мисалы сүйүүлөр бар, өзгөчө сүйүүлөр бар, күйүүлөр бар, сүйдүм дейт, күйдүм дейт, башындагы жолугушуулар башкача, мисалы үчүн. Бардыгы миск себеп, атыр себеп, космошимин кийип, өзгөчө жасанып чыгат да жолугушууга. Кыз дагы өзгөчө мамилени кылып, тил учунда сүйлөп, калп сүйлөбөй, жакшына сүйлөп, ага байке деп өзгөчө сүйлөп. Неге? Турмушка чыгыш үчүн, ал өмүрлүк жолдош болуш үчүн ошол жигиттин. Экөө тең бирдей. Аркадагы шайтан жагы көрүнбөй калат экөөнүн тең. Экөө бири-бириге жалаң асал бал жагын көрсөтөт дагы, аркадагы шайтан кара жагы көрүнбөй калат. Качан бир чогуу жашап, кыйынчылык, жакшылык, жамандык бардыгы бир келген учурда, анан экөөнүн жакшы жаман жактары, плюс минус жактары чыгышты баштайт. Анын ортодогу биз чындап сүйүүбүз бар деген нерсеси көтөрүлүштү баштайт да. Баягы сакта, баягы калп сүйүүдөн эч нерсеси калбай калат. Урматтуу мекендешим, ошондой экен. Эч качан убактылуу сезимдерге убактыңды коротпо.
сүйүүсүз дагы жүрүшөт, жүрүп келишкен. Мисалы кээ бирөөлөр жаштар бар, мисалы үчүн жөн эле жүрөт да. Бишкекте Сум менен Плашат бекерчилердин мекени болуп калыптыр да. Бүт бекерчилер ошол жерде. Мен кээ бир жерлерге барсам, мисалы базар дару иштери бүтүрүп кетишке аракет кылам. А кээ бирөөлөр ошол жерге атайын айланганы барат экен. Тыгын. Жөн эле жүрө берет. Плашат Сум жөн эле бекерчилердин мекени болуп калыптыр ал. Бекерчи болбо сен. Жөн эле жүрбө сен. Аларга ошол баягы сөз туура келет да. Эгерде келлеңи иштетип китеп окуп адам болбосоң, максатың болбосо, ошол максаттууларга кызмат кыласың дегени ошолорго тиешелүү тема болуп калат да. Урматтуу мекендешим, темага кайтайлы. Бул жаштар темасына кирип кеттик. Урматтуу мекендешим, кээ бирөөлөргө максат мээсиге карата каалоосуз кызмат кылдырып калат. Кээ бирөөлөргө мээсиз кызмат кылдырып калат. Кээ бирөөлөр жүрөккө таянат, чындыгында, сезимдерге таянат. Ага балким дин аркылуу, балким мисалы биз мусулмандар кандай күчтүү ойлосок, өзүбүз динибизди чындап Аллах жалгыз деп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз деп чындап ишенебиз. Акыретте бейиш тозок барлыгына чындап ишенебиз. Периштелер барлыгына, бардык нерсенин барлыгына ишенебиз. Мисалы үчүн Кудайдын бар экендигин мынтип эле далилдеп койсок болот да. Жин окугандар бар. Жин окугандарга барсаңыз, жиндер менен кадимкидей сүйлөшөт. Бир жин бар да. Жинди сиз далилдедиңиз. Жиндин бардыгы, жин Куранда жин деген сүрө бар. Жиндин барлыгы, периштелердин барлыгы, пайгамбарлардын барлыгы Аллахтын барлыгына далил да. Сизге дагы не далил керек дейм да. Аллах баргандан кийин, болгондон кийин анын азабы дагы, бейиши дагы бар. Тозогу дагы бар, бейиши дагы бар. Ошол эле маселе. Анын далилдеши оңой. Кантип жалгыз болсун дейт. Эсептеп көрүңүз. 3, 2, 1. Бирден мурда сан барбы, жокпу? Албетте сан жок. Ошондой эле Аллах бир, Аллахтан мурда эч нерсе жок. Андан кийин болгон. Аллахтан кийин биз жаралганбыз, Аллах өзү жараткан биз бардыгыбыз. Оңой эле, урматтуу мекендешим, түшүнүш. Биз айтканыбыз ушул темада каалоого баш ийбеш керек. Ишене бериңиз, каалоого баш ийбеш керек. Себеби каалоо көп нерсени көп учурда жатышты, жыргашты, жөн эле комфорт зонаны каалайт да каалоочу. Жакшыраагын каалай берет. Мисалы үчүн мурда апаларыбыз 10ду, 9ду, 8ди төрөгөн. Төрөгөндө мурдагы азыркы учурдагыдай квартирада жашоо болгон эмес. Тоодо 500 метр суу алыста болгон, дарыядан суу алып келген, кийимдерди колдо жууган. Айылдагы апаларыбыз мисалы үчүн азыр дагы бар кээ бир апалар. Мурда апалар неге? Движение өтө каттуу болгон, кыймыл аракет күчтүү болгон, кан айланган, жалкоо болгон эмес. Бүгүн арыктайм деп аялдар чай ичет, дары ичет, ар нерселерди ичет. Мында карасаң, дары дармектин рияты толуп турат, спорт менен арыктайм дегендики жок. Риятында эч ким жок. Мурда апалар ошол, мисалы үчүн, кирлерди да колунда жууган, ошол бардык тазалыкты караган, нанды да колдо жапкан, лепешка сатып алган эмес да эч качан алар. Буханка бар балам, буханка алып кел магазинден деген эмес баларга. Тандырда жапкан бүт кыйынчылыкта болгон, бирок ошого карабастан 10ду, 15ти дагы төрөгөн энелер болгон. Мисалы, устаздын энеси 14 бир, устаз 14 бир тууган болсо, 14 төрөгөн да. 14 бир туугансың да. Мындай карасаң аягың көрүнбөйт. Ошончо кыйынчылыкта болуп туруп, ошондой көп баланы төрөгөн. Бүгүн кытайский нерсе жеп, кытайский немелерди кийип, жеңилчилик болуп, жыргалчылык болуп, кыйын болуп калды. Бирок ошого карабастан, урматтуу мекендешим, мисал катары айтып кеттик, каалоого баш ийбеш керек. Жалкоолукту жөн эле бекерчиликти каалайт да. Жакшылыкка алып барбайт жыйынтыгы. Мээ сизден көрө жалкоо болот. Аракет кылбасаңыз, мээ, урматтуу мусулман бир тууганым, чындыгында
Ме дагы оң сол ойнап турат ар дайым. Себеп мисалы урматтуу мекендешим, эгерде мебиз бар жок кылганда мебиз менен бүтүрмөкпүз да чындап. Көп жерлерге өзүбүз барышыбызга туура келет. Мебиз менен иштешибизге туура келбейт. Бул жер дене урматтуу мусулман бир тууганым, жалпы түрдө дене дей турган болсок, дене айтканыбыздай чирийт, жок болот, башка болот. Бирок бул денеге биз акыретте жооп беребиз. Ушул денеге сөз түрдө жооп беребиз. Бул жерге келип чыгат жоопкерчилик жана спорт. Спортту сөз түрдө башташ керек, таштабаш керек. Ал спортсмендердин иши эмес. Спорт ар бир адамга керек. Азыркы учурда сөз түрдө ар бир адам машыгыш керек спорт менен. Жок дегенде 40 мүнөт жүгүрүш керек да бир күндө. Семиздик келип чыгат, оорулардын бардыгы жабышат. Качан ошол адам спорт менен таштаганда, спорт менен машыкпаганда. Бүгүн биринчиден биздин атмосферабыз, чөйрөбүз, абабыз өлгөн. Ар кандай химикаттар, химиялык заттар, уулар, заводдон чыгып аткан немелер, түтүндөр, машиналардан чыгып аткан түтүндөр бул бир мисал үчүн жөнөкөй эле. Жеп аткан нерсебиз кытайский, химикаттар, биз билбеген химикаттар толуп жатат. Бул эки мисал үчүн. Эми ошону урматтуу мекендешим, жөнөкөй, эң жөнөкөй эле мисалдардан келтире турган болсок, чыгарып аткан жериң дагында жөнөкөй бумага дагы канчалык аралашма бир нерселерден даярдалат да. Ошондо кыйын учурда спортту таштаган адам өзүнү жок кылган адам да. Убакыт жок дейт. Неге убакыт жок? Сен жөн эле жалкоосуң. Сен каалап айтасың. Ошо каалооңду жооп коюп атасың жалкоолугуң аркылуу. Убакыт жок дейсиң, мисалы үчүн бүгүн урматтуу мекендешим, парктарга келип спорт менен машыгып чуркабасаң, эртең больницага чуркашыңа туура келип калат да. Ал дары, бул дары, алга жатыш керек, бул жака жатыш керек. Ооба, бул тагдыр маселеси. Спортсмендер дагы 60-та өлүп кетип атат дешиң мүмкүн. Бирок алар күчтүү болуп, зыңкыйып, бар жерде дыңкыйып туруп, оорубастан, иммунитети анча-мынча нерсеге оору бербестен, кыйналбастан жашап өлүп атат да. Кудай берген эле өмүр жашап атат, бирок сонун жашап өтүп атат да. Кыйналбастан, оорубастан, жүктөрдү дагы коркпостон көтөрүп. Ооба, урматтуу мекендешим, кайсы жашта өлүш эмес, кандай жашаш маанилүү го. Жашап атат да, кылып атат ошол нерсени. А сен кылбай жөн эле шылтоотоп атасың. Бир ай больницада жатып каласың. Кээ бирлер 1 жыл жаткандар бар, 2 жылдап жаткан больницада бар. Ошону эле 40 мүнөттүн өмүрүңө жайып койгон 1 жылда. Канча убакыт болуп кетет, канча залга убактың бөлүнөт, урматтуу мусулман бир тууганым. Ошондой экен, денеге кам көрүшүбүз керек, кам көрбөсөк, бул акыретте жооп беребиз. Бул дене семирип кеткендиги үчүн, ар кандай ооруларга биз таштап койгондугубуз үчүн денебизди арак ичип, аракты киргизип, муну ичиге ар кандай уулуу заттарды киргизгендигибиз үчүн, арам нерселерди жеп, арам нерселер сөз түрдө оору калтырат денеге. Булар үчүн сөз түрдө жооп беребиз биз, урматтуу мекендешим. Бул дене аманат, денеге жооп беребиз. Жоопсуз калбайт бул. Дене аманат экен, урматтуу мекендешим. Ооба, урматтуу мусулман бир туугандарым, жалпы түрдө ме, жүрөк, анан каалоо айттык. Каалоо дегенде жалпы түрдө көп нерсе каалап кетишибиз мүмкүн. Мисалы үчүн жөн эле тилибиз атеп сүйлөштү каалайт. Тыйышты жаман көрөт да өзүн. Эркек киши сөз түрдө каалоосун, тилин тыйыш керек. Мен көп айтып келип атам, ошол тилди тый. Себеби азыр, урматтуу мекендешим, акмак акылдуулар көбөйүп кеткен да, мындай ичип атканда. Акмак акылдуу кандай? Месинде эч нерсе жок, бирок тилинде да, тилинин учунда. Өтө акылдуу, өзгөчө, бар жокту билет, андан кыйын өткөн адам жок. Эч кимге сөз бербейт. Акмак акылдуулар көбөйгөн азыр. Ошондойлордон болбош керек бул жерде. Анан урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде жүрөктү айттык. Убактылуу сезимдерге убакыт коротпо деп. Келет кетет да, бул өмүр, өткүнчү өмүрдө апаларыбыздын сүйүүлөрүн карасак болот, башка бир сүйүүлөрдү көрсөк болот.
бардык сүйүлөр түгөнгөн өткөн бүткөн. Сеники да ошол сыяктуу. Анан көп ыкчалат болуш керек. Бүгүн көп романтика каалайт да, мисалы үчүн. Чындап оригиналдуу түрдө келсең жок дейт, кээ бир жигиттер айтат. Оригиналдуу түрдө мындай жакшына барайын десең жок дейт. Алар кыздар дагы ошол эшиң астагы гүлдөрдү алып келип берип, бирдеңкелерди, фонтанларды атып берип, ошентип романтиканы каалап калган дейт. Мындай сүйлөшкөнгө болбойт. Жок, чындап эркекпи? Жалган сөздөргө ишенбе. Сүйөм күйөм деген, өлдүм дегендерге ишенбе. Айды алып бериш колунан келбесе, ошого канча эркек айды алып барам деп өлүп кетти. Ай жылдыздарды эч ким алып бере албайт. Илон Маск араң эми жашоо кылса болот деп атат. Эми жалган түрдө айтып коюп атабыз. Чындыгында урматтуу мекендешим, ушул жалгандарга ишенип аткандар бар да. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ошондуктан бул сезим, жүрөктө сезим бар да. Сезим бар экен, ушул сезимдерге маани беришибиз керек. Кээде мисалы билесизби? Намаз өтүп кетсе, жүрөк кыйнала берет өзүнчө эле. Бой калды, бүтпөй калды деп. Неге окуй албай калдым деп. Анан кеч жатканыңызда, кече ушул ишти кылышым керек эле, кылбай калыпмын. Бүгүн мына ишти кылышым керек эле, кылбай калыпмын. Гүлдөргө суу куюп коюш керек эле, мына жерди шыпырып коюш керек эле, мисалы үчүн. Ошондой иштер жүрөгүңүзгө келип, өзүңүздү өзүңүз сыга бересиз да, кыйнала бересиз. Мазмуну демекчи, жүрөккө алып келип кыйнай бересиз өзүңүздү өзүңүзчү. Буну же кыл, же унут да. Ушул жерде эки нерсени кыйнап коесуз. Өзү ошол нерсени ойлогон сайын жүрөк менен мээни. Бекер эле ойлоносуз. Ойлонгонуңуз үчүн мээ кыйналат. Жүрөккө таштаганыңыз үчүн жүрөк жөн эле сыгыла берет да. Өзүн өзү кыса берет. Кандай кысканы, кандай сыгылганы бизге көрүнбөйт, бирок ички сезимдерге байланыштуу. Бул жүрөк чындыгында ушундай системалуу өзгөчө иштеген бир органыбыз да. Ошондуктан бир нерсе болду, бир окуя болду, же бүтпөй калды, ошону же бүтүр, же ойлонбо, унут ошол нерсени. Же кылыш керек, же кылбаш керек да, болду. Кээ бирлер бар, мисалы үчүн 10 жылдан бери бизнес кылам, же кылбайм, же мынаны сатам, мынаны алам, же ушундай кылам, же мындай кылам деп жүрө берет жөн эле. Бирок результат жыйынтыгында эч нерсе кылбайт, жөн эле жүрө берет. Жок, же кыл, же кылба, же унут. Ошондой болуш керек, урматтуу мекендешим. Бул жерде пустой бош калдыр. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, сезимдерге маани бериш керек. Бул жерде эгер чындап жүрөктө коркуу болсо, мисалы динден коркуп, Аллах деп бардыгыбыз мисалы системалуу түрдө Аллахтан коркуп турган болсок, жүрөгүбүзгө системалуу түрдө кирет бул. Сезимдери анан бизди башкара баштайт. Дененде дагы, мээни дагы мисалы үчүн намаз учурда намаз дей турган болсо, мээге өткөзөт, мээ системалуу түрдө кантип окусак болот, же намаз каяктан тапсак болот, эмне кылсак болот деп бүт картондордуга чейин кыркып, жай намазды таба коет да. Мээ иштейт ошол жерде. Анан дене кыймыл аракет ошол жерде мээ приказды берет денеге, мындай кылсаң болот деп. Анан дене барып кыймылдап, кармап ошол нерсени кылат да. Бунун жыйынтыгында руханиятыбыз жыргап, өзүнүн азыгын алат. Бул жерде 5 жолу, 4 жолу, 3 жолу бүгүн азык жеп атабызбы денеге? Рухка дагы сөз түрдө денеге азык керек. Бул албетте ошол жүрөккө байланган нерсе. Жүрөктүгө кылынган амалдардын натыйжасында рух эс алат. Рух эс алат, рух жыргайт. Рухту толдур. Денени эсе тойдур. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул жерде курсак тойсо, калоо көбүрөөк иштешти баштайт. Курсак тойгондон кийин уйку келет, суу ичесиң, ыктырап уйкусу келет. Өзү уктаган, анан жеген адам күчтүү болбойт, тескерисинче слабый болуп кете берет да. Энергияны күчтүү, мисалы, чуркап алат, тренировка кылып алат, китеп окуп алат. Укташ менен эле немеден эч ким энергия албайт негизи. Баягы айткан боюнча эле 3 бөлүккө бөлүп сууга, абага, анан этке